Сүйүү жөнүндө ыр жазбаган акын эмес. Сүйүү бул өлбөс тема. Жада калса жашоонун көркү сүйүүдө. Дал ушундай ойлонуп, махабат тууралуу ыр саптарын жаратып, аны обонго салган ырчылардын бири Нурмат Садыров. Алсак жаш жигит акыркы чыгармасында мен сүйгөн менен пайда жок, кантейин жаным айла жок деп боздогону бар. Бул керемет обону ким үчүн жаралды экен? Кайсыл сулуу Нурматтын жүрөгүн жаралаган? Маегибиз ушул жааттан башталды. Мен сүйгөн менен пайда жок, кантейин жаным айлам жок. Нурмат, айтсаң мынакей, мен сүйгөн менен пайда жок деп сыздап калыпсың. Канчалык айлаңды ким кетирди экен? Негизи мага көп ушундай суроолор берет да, ырларымдын баардыгы кайгылуу, анан кайгырып эле ушунчалык арман көппү дегендейчи. Анан анчалык деле өзү жаш туруп анчалык аябай арманга баттык десек да жаңылыштык болуп калат. Арман деле жок. Бирок негизи ушул кайрыктар менин жан дүйнөмө келген десем болот да. Ошондон улам негедир ушуларды жүрөгүмө жакын кабыл алып, анан тартуулагым келди. Жигит болгондон кийин албетте кыз жандайсың дегендей. Анан бирок Нурмат Садыров кыздарды четинен тандап, анан да бабник деген сөздөрдү да угуп келет. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эл оозунда элек жок деп коет. Биз кыргыздын кыздарын сыйлайбыз. Наоборот, кыздардан корком. Себеп дегенде кандай? Азыр көп кыздар менен сүйлөшөт дегенде ушундай сөздөрдөн улам корком да. Көп кыздар менен сүйлөшөт, көп жүрөт деген сөздөр. Бойдок кезде баары болот. Качан үйлөнүп токтолгон кезде ушул сөздөрдөн алыс болобуз. Ага чейин чыгармачылыкта жүргөндө баары ушул биздин ырларыбыз ушу кыздарга арналат. Кыздарды сүйүп, кыздарды жакшы көрүп, кыздарды көрүп анан чыгарабыз. Ушул жашымда, ушул возрастымда көп кыздар менен жүрмөк болушум керек. Даже ким билет да. Чыгармачыл адам болгондуктан кыздар менен сүйлөшкөндө дагы сөздөрдө эртеси күнү дагы кандай десем, сөз болбой турган, жаман сөзгө калбай турган жакшы жүргөнгө аракет кылабыз. Күндөлүгүңөрдөгү сүйүү барактарын ачып бербейсиңерби? Канча сүйүү болду эле? Сүйүү башыңан өткөн үчүн айтып бересиң да. Сүйүү өткөндө кандай сөздөрдө мен үйлөнүп анан ажырашып кетип андай сыяктуу сүйүү болгон эмес. Сүйүү өткөн, мен да мындай жүрөгүмө ушунчалык жакын кабыл алып, андан башка кыз менен көзүмө такыр көрүнбөдүм деп сезилипчи. Жигит сүйсө алат, кыз сүйсө калат деп коет да. Бирок мен ошол кезде чындап жакшы көргөм, кандайдыр бир деңгээлде ал кыз да мени жакшы көрөрүмө ишеничмин да. Себеп дегенде ал кыздын буйрук тагдыры өзүнчө болгон. Мен ал ушунчалык баардыгын аябай түр точкада айтып бергим деле келген жок. Кудайым буйруса баардыгы жакшы болот. Эгер ошо сүйүүң кайрадан кайтып келсе, үйлөнүүгө даярсыңбы ал кызга? Алла Таала мага буйрубаган нерсени мынтип кайрып келип, кантип эч качан бактылуулукту таба албайм деп ойлойм. Мен сүйүүмдү сөздөрдө мен балдарымдын апасы боло турган жубайыма келечектеги ошол адам мени өмүр бою түбөлүк таза сүйүүм ошол болот. Ал күндө эле алыс эместир. Мен сүйгөнүмдү тапсам мындай жар салганда кандай сүйгөнүн тапсаң сүйүктүңдү айтып эле ээрчишип жетелешип жүргөнгө эмне жетсин? Ошондой күндү мен да өткөргүм келет. Ыр жазууну хобби деп эсептеген Нурматка кыз бала биринчи сүйүүсүн билдирсе болобу деген суроо узатканыбызда, эгер жигит чечкиндүү эмес болсо, бийкеш жагдайды колго алса неге болбосун деп жооп кайтарды. Ар бир адам өзүнүн сүйүүсүн билдирүүгө укуктуу. Кызы экен, анда эркектер да бири-бирине болгон сүйүүсүн айтууга болобу? Андай адамдар негедир жага бербейт да. Көчөдөн көрүп каласың, например. Подозрительный да. Анан эркек эле болбой деп коесуң да. Мисал катары айта кетсем, сөздөрдө ар кайсы жерде гастролдо көрөсүң, ар кандай адамдарды көрөсүң. Талас сергезине барганда шырт айткесиң, молодец деп эле бир башка алып келип мага эмеден алып келдим деп эле ушинтип аткан. Мага аябай эме көрүнгөн да. Эмне болду байке депчи. Андай көргөн да эмеспиз да жашыбызда.
анда түшүмө да кирген эмес да, мындай вообще мындай андай ушундай эркектер болот. Баягы кийин көрүп алып, баягы жашоодо көрүп каласыз да, ошону көргөндө таң калып каласың да. Анан ошондуктан эркек болгондуктан эркектей эле бул жашоодо ар туста из калтырып, ушунака эркек болгондуктан эркектей болуп өткөнүбүз жакшы да. Дагы кандай адамдардан алысыраак оолак жүргүң келет? Таш менен урганды аш менен ур деп коет. Кээде жакшы мамиле кылып жүрүп эле короңо таш ыргыткандар бар да. Ошондой адамдар мага жакпайт. Бардык эле адамдарга жакпай калса керек, мага эмес. Көп жерден чыгармачылык адамды көп жерден убагында сынып калган жерлериң болот да. Сенден эч нерсе чыкпайт деген сыяктуу, же болбосо айлап жылдап гастролдоп келип деле ошончо айлап жүрүп келип туруп, ошол эмгегиңди эч нерсеге актабагандай тыйылган мамилелер болгон да. Сен оюңча шоу-бизнестен ордун таптым деп ойлойсуңбу? Шоу-бизнестен өзүмдү ордун таптым деп эч качан айта албайм. 2010 сүйгөн жүрөктү баштагандан бери 2010 сүйгөн жүрөк, 2011 жүрөгүм, 2012 сага байланам, 2013 мен сүйгөнмөн пайда жок. 4 жылдын ичинде 4 клип жараттым. Бул көбүнчө окумада байланыштуу болуптун, окуп дагы биринчи сөздөрдө билим да керек. Ошондуктан бул чыгармачылыкта көп нерсени убакыт, көп нерсени уткурса дагы баары бул нерсенин баары чыгармачылык үчүн деп туям да. Учурдагы ийгиликтерим талыкпас эмгегимдин жемиши дейт каарманыбыз. Нурмат Садыров продюсери жок эле жалгыз иштеп келе жаткандыгы маалым. Бир кездерде же аты же ыры чыкпай көпкө чайналганын да айтып өттү. Жана дагы негизги максатым атактуу болуу эмес, элге кызмат кылуу деп белгилейт Нурмат. Биринчи планда бул чыгармачылыкта ырларымды элдер тааныса, элдер өзү таалат да. Ошондуктан буюрса жеке концертимде ошо фольклор жаатында, эстрада өзүмдүн азыркы репертуарым. Ошолордон көп жакшы тартылып, башкача бир концерт берем деген азыртан кыялданган кыялым, ниетим да. Дагы кайсы күндү чыдамсыздык менен күтөсүң? Сөз түрдө үйлөнгөн күндү күтөм. Свадьба берип, кадимкидей өзүмдүн болочок жарымды тапкан күндү күтөм. Анан да балалуу болгон күндү сөз түрдө күтөм. Кээде жатарда, уктап жатканда көзүм жумалып ойлоном бардык нерсени. Эшикте дворун ворота мындай болсо, бардык нерсени да, эшикте бардык материалдык байлыктан баштап, балалуу болгон кезде апамдын ушул неберелерин багып жүргөн кезде ушул нерселерди анда бар өзүнчө бир татыктуу ата болгон кез жакшы го, ушул нерсени бар кыялданам. Нурмат үй бүлөнүн эң кенжеси болгондуктан апасы азыркы күнгө чейин ар кандай таттуу сөздөр менен эркелетип жадабайт. Өзгөчө сарым деген сөз көп айтылаарын белгилейт ырчы. Бирок эркелеткен апасы тартипти да катуу кармайт экен. Мен апам мугалим болгондуктан апамдын ушу тарбиясына ар дайым ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде мугалим болгондуктан апама сөз тийт да, бир нерсе кылсачы. Ошондуктан сабакты дагы бардыгыбыз, эжекем байкелерим бардыгыбыз жакшы окудук, жакшы мектепти. Анан ушул спирттик ичимдиктер жагынан болсо, балким байкелерим спирт ичип чегип жүргөн болсо, тамак чегип, спирт ичимдиктерин ичип жүргөн болсо, андан ошол нерсе мага да кайталамак болуш керек да. Мен андай нерсени байкелеримден да көргөн жокмун. Ырчылар ичип алырдайсыңар дейт, биз ичпей элердайбыз. Сапсоо эле. Азыр баягыдан бери сени менен маектешип отуруп, бирок мурдагы маектерде сенин моюңдагы тырыкты көргөн эмес экенмин. Бул сенин бир кокустукка же кырсыкка кабылганыңдан кабар берет болуш керек. Буга чейинки интервью берип жүргөн убакта бул шрам жок болчу. Бул шрам болсо балыкчы шаарына ошол 25 майда биз 10 жылдыктардын немесине 10 жылдыктарга барып выступать этип келет түнкү саат 3-төрдө Кемин шаарынан Кырсыкка калганбыз. Ал Кырсыктан Кудай сактаган. Ошондуктан аман калып
эң жабыркаган мен болуп калдым десем болот ушул жерден. Анан ошо менен ушул дагы кудай сактап бетте эмес ылдыйраак жерден калган, да венага да жетпей эле. Эми бул шрамы жок ырдап жүргөндүктөн шрам болгондон кийин ырдаш аябай мен үчүн бир топ кыйынчылык туудуруп атты. Мындай көрсөтпөй ырдап көпкө чейин кыйналып жүрдүм. Кандай десем, кыйналганда анда бир жарым жылдай кыйналып жүрдүм да, баягы чыккым келбей, бир жака ырдагым келбей, азыр ошо көрүнүп калдым. Мындан улам айтмакчымын сага, эч качан ооруба, ден соолугуң үчүн болсун. Дайыма чыгармачылыктын чыйыр жолунда бийиктиктерди багытып жүрө бер деп. Рахмат, мен дагы өз кезегинде сиздердин бардык жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирип коеюн. Кудайым буйруса сиздер үчүн дагы алдыда өмүр бою кызмат кылам деп айта кетсем жаңылышпайм. Алгач коштошоордун алдында бир оон сост берсең. Ошол мен сүйгөн менен пайда жок деген ырымды ырдап берейин. Мен сүйгөн менен пайда жок, кантейин жаным айлам жок. Көнбөдүң сүйүң барчудай, көңүлүм болду калчудай. Балбулдап көздөрүң кара-кара, айта албайм сүйүүмдү сага гана. Кыздар менен сүйлөшкөндө да эми өз кайра айтып берейинчи деп кой. Интервью бергенде ушу оюмду толук айта албай эле кыйнала бермей жайым бар да, бирок Аршактан алмадай сүй. ырдай бергиң келет, ким калды антип кыймылдап атсаң? Я, клип болуп кетти да.